Саламатсыздарбы, урматтуу биздин медианын угармандары. Кайрадан сиздер менен мен Бегимай Мамедкабылова. Биз бүгүнкү подкастыбызда азыркы учурда мектептерде эң маанилүү ролду ойноп жаткан медиа бурчтар жөнүндө угузмакчыбыз. Бул үчүн биз конокко Медиа сабак фондунун долбоорлор боюнча адиси Ширин Аманбекова чакырганбыз. Ширин, кош келиңиз. Рахмат. Азыр биз жүргөн Media Station лагеринин программасына ылайык бүгүнкү тема мына ушул медиа бурч боюнча болду. Баарыбызга белгилүү болгондой, жыл сайын өлкө боюнча мектептик медиа бурчтардын сынагы өткөрүп келесиздер. Бул сынакты быйылкы жылы да өткөрүү пландарыңыздар барбы? Быйылкы жылы да өткөрүү пландарыбыз бар. Анткени бул долбоор уже 2018-жылдан баштап ишке ашырылып келатат. Быйыл да Кудай буйруса өткөзөбүз деген пландар бар. Байкасак, мектептик медиа бурчтар боюнча иш алып баруу ошол сиз иштеген Медиа сабак фондунун негизги бир долбоорлоруна кирет экен. Бул долбоорду түзүүнүн зарылдыгы эмнеден келип чыкты эле? Айткандай эле, медиа бурч бул биздин негизги бир долбоорлорубузга кирет. Анан буну түзүүдө эмне зарылдык болду? Ар бир эле мектепте расписание деген бар. Андан сырткары дагы маалымат бурчтар бар. Ал жерде мектепке тиешелүү бүт маалыматтарды камтыган. Бирок азыр болсо бүт эле адамдар ушул санарип дүйнөгө кирип атышат. Бүт эле маалыматты биз интернет аркылуу алып атабыз. Ошол себептен бул актуалдуу дейм. Ошол эле бурчтарды маалыматтык именно интернетке кошкончу и медиа аркылуу мектеп тууралуу бүт маалыматты алуу бул актуалдуу. Бул ушу негизги зарыл болду. Бул долбоорду иштеп чыкканда. Түшүнүктүү. Мектептик медиа бурчтарды уюштуруу усулдарын жыйылтууда кандай кыйынчылыктар болууда? Андай деле кыйынчылыктар бар деп айта албайм. Биздин негизги азыр план ушу келечекте ушу бүт Кыргызстан боюнча бүт мектептерди камтыйлы дегенчи, ушу ар бир мектепте медиа бурч пайда болот деп ишенебиз. Азыркы учурда өзүңүз билгендей, салттуу медиа бурчтарга караганда жаңы, башкача айтканда санариптик медиа бурчтар айталуу мектептин соц тармактагы баракчалары көбөйдү. Муну менен мектеп эмнеге жетише алат? Өзүңүздөр билгендей, азыр ушул ковид пандемия учурунда бул медиа бурчтар аябай актуалдуу деп ойлойм. Анткени мектептер дистанционный форматка өткөндөн бери ата-энелер, бүт эле окуучулар ушу медиа бурч аркылуу мектеп тууралуу бүт маалыматты ала алышат. Экинчи себеп бул болсо мектепти бүтүрүп кеткен балдар, аламын деп коебуз, выпускниктерчи, алар да ушу мектеп менен байланышта болуп турат да. Ушу медиа бурч аркылуу мектепке тиешелүү бүт маалыматтарды алып, балким жардам берем десе келип турушу мүмкүн да. Кийинки сурообуз да мурунку суроого үндөшүп кетет. Мектептик медиа бурчтун ишин алып баруу менен окуучу өзүнө эмне ала алат? Менин оюмча, медиа бурчтарды алып барууда окуучулар аябай көп тажрыйба алат деп ойлойм. Анткени өзүңүздөр көргөндөй, медиа бурчту жасоодо аябай көп иш аракет кылыш керек. Текст жазышың керек, ар кандай бир видео тартышың керек, же болбосо сүрөт жасашың керек да. Анан кийин болсо окуучулар ушу текстти кантип, кызыктуу текстти кантип жазыш керекти үйрөнөт, кандай эл көңүл бура турган сүрөттөрдү жасаганды үйрөнүшөт, видеону тартып, болбосо интервью алганды үйрөнүшөт да. Мектептик медиа бурчтун ишин мыкты деңгээлде алып баруу үчүн кандай кеңештерди бере аласыз? Медиа бурч бул командалык иш, ошол себептен бир эле адам иштебеш керек, бул команда болуш керек. Балким командада текст менен иштеген мыкты адам, редактор катары, графика менен иштеген адам, репортаждарды жасай алган, интервью ала турган адам болсо жакшы иш чыгат деп ойлойм. Анан экинчиден бул болсо ушул санына эмес, сапатына көңүл буруш керек депчи. Анткени көп маалымат чыгара берсең, ал балким адамдарга кызыктуу болбойт да. Ошо адамдар эмнени каалайт, ошого карата маалымат жасаш керек деп ойлойм. Пост, публикациячы. Рахмат. Мектептик медиа бурчту түзөм деген окуучу достор, аларга жооптуу болгон мугалимдер кайсы ресурстардан пайдалана алат? Эң негизги ресурстардын бири бул болсо биздин медиа сабак сайтыбыз деп айта алам. Ал жакта ар кандай медиа тууралуу, медиа бурчтарды кантип түзүү боюнча ар кандай китеп, материалдар бар. Андан тышкары былтыр биз болсо бир катар вебинар, ушул тема боюнча вебинар чыгарганбыз. Ошол вебинарды да колдонуп медиа бурч иштеп чыксаңыздар болот.
Соңку сурообуз: сиз жогоруда мектептик медиа бурчтардын республикалык сынагы келе жаткан окуу жылында да уюштурулат дебедиңизби? Ага кантип катышууга болот? Бул сынакка ар бир эле медиа Кыргызстан боюнча катыша алат. Сынактын шарттары окуу жылынын башында жарыяланат. Ошол себептен биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызда жана расмий сайтыбызда, Медиа Сабак НГО сайтыбызда жаңылыктарды байкап туруңуздар. Анда сизге эркин микрофон. Медиа бурчтар боюнча да кошумча айтсаңыз болот. Менин оюмча, ошо медиа бурчтарды жүргүзүү бул аябай көп тажрыйбага ээ болуунун жакшы жолу деп ойлойм. Анткени ошо ар кандай репортаж, материалды даярдоодо сиздер болсо ошо тексттер менен, графика менен иштөөнү үйрөнөсүздөр. Анан болсо ошо баракчаңызды социалдык тармактарда кандайча жайылтууну да үйрөнсө болот деп ойлойм. Анан кийин болсо эң башкысы бул болсо ошо сиз мектептин ишмердүүлүгүнө салым кошосуз деп ойлойм. Анткени мектептин ийгиликтери жана жетишкендиктери жөнүндө башкаларга маалымат бере аласыздар. Ошол себептен ушул биз ишенебиз, ошо ар бир лагердин катышуусу үйүнө барып, өз мектебинде ошо медиа бурч ачат деп. Анда Ширин атайын убакыт ажыратып, бизге келип, баалуу маалыматтар менен бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кадырман угармандар, биздин бүгүнкү подкастыбыз ушу менен соңуна чыкты. Эске сала кетсек, бизде конокто медиа сабактуулукту жыйылтуу боюнча иш алып барып жаткан Медиа Сабак фондунун долбоорлор боюнча адиси Ширин Аманбекова болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.